Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, tuğanдар, bugün bizning chiqarilishda Özgöndün Krasnomayak ayırında dıyqandın atı satıp çıkıp atat. Qambolot mingen көк at. Дайрекеден көрсөтөбүз. Ушул аттын маалыматтарын сурап, аттын турушун силерге тарталы. Жакшы ат издегендер үчүн экен тугандар. Анда эмесе биз менен чогуу туруңуздар, аттын өзөмөсүн угалы. Дайрек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, тынчсызбы? Ден соолуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүң кел, Замир. Келип калдык. Жакшыбы? Иштериң болот ака. Бүгүн дыйкандын аты чыгат экен, Кудай кааласа. Өзүм аттар. Өзүңүздүн аттарыңыз. Бул жашынан тарбияланган аттарбы же? Буну алганмын, былтыр алганмын. Алып, ушу жакшы аттын уругунан деп, мына Ири Суда Казыбек деген аканын бир көк аты бар. Мунун атасынын видеолору да бар менде. Атасы күчтүүбү? Убагынын атасы мен Өзбекстандан бир Акмат Бай деген киши келгенде $20,000 алганбыз. 6-7 жыл мурун. Сатпай койгон ошо бизге. Ошо аттын баласы, прямой баласы. Жашы канча бунун ака азыр? Жаңасы, быйыл алып үйргө койдум, азыр кичине жакшылык иштери болуп атты эле, кичине шаардан үй кылайын деп. Ошол аттарды сатышка туура келип калды. Ошо көк атты балашкана барганда бир көзүңүз түшкөн экен да ака? Жок дегенде улун алам деп. Туулун эле, ошол жылы туулган улун экен, бийинки жылы. Эми ат көк ат атасына окшодубу азыр? Окшоп баратабы? Атасы өтө окшош. Өтө окшошпу? Жоондуктар үстүнө чыксаң вообще толо да бул. Толо. Цементке отургандай эле катуу отурасың. Мына соорудан бүткөн буйруктун башталышын көрүңүздөр, жоондугу. Ат күчтүү окшойт, Ооба, сага атасынын видеосун да ташап кошуп өтө бересиң. Мунун чоң аталары ошо Чангеттен Маникер деген ат болгон экен, ошо аттын уруктарынан да, ошо аттын баласынын балдары да булар. Неберелер болот экен ошо аттын уруктары. Бою канча чыгат? Бою бир 60ка жетпей калса керек, 55тен бийигирээк. Таза карабайыр экен, Таза карабайыр. Үйрү дагы жакшы чыкты, Замир. Үйрүгө койдуңуз? Быйыл үйрүгө койдум, 14 бeye койдум, 13 бeye таандык болобуз да. Ат жаныбар. Таза экен, бирок, Жакшы ат. Улагы кандай азыр? Улагы жакшы. Улагы жакшыбы? Законный улагы. Мен өзүм чоң улактарга деле салбадым эми, өзүм анча майда улактар барып турам. Аттын жашын өткөрбөй, onu да бирөөгө берели. 4 жаш экен, аз жаш экен да, Жакшы аттын уругу эми. Быйыл кандай сууттуңуз ака? Суутту жакшы эле болду эле, өзүм да өкмөттүн ишине кирип кетип, сәл туруп калып атат да буларчы. Балам да студент болуп кетип калып, минген адам жок. Камболот басырып койчу. Жеңилдиги кандай ака? Жеңилдиги өтө жеңил. Кайман атың? Кайман атын ушу кичинекей балам алып бердим. Прайд деп ат коюп алган, али Жалалатта көк ат ошо Прайд деп. Тарбиясы жакшы, Тарбиясы жакшы. Сиз ошондо быштысын алган экенсиз да буну? Быштыдан жаңасы өтүп аткан. Мен быйыл февралда эле алгам, эрте жазда. Февралда. 25 февралда эле алдым. Үйргө коюп бердим алып. Ошол ойдон келип турду. Эки улакка салынган, ошол ойдон эле туруп калды да. Кое берсек болобу? Кое берсек болот, бир эки кысараак кое берип койсок. Кыска кое берчи. Энчик экен да ака була. Энчиге ылайык ат да. Энчиге ылайык ат экен. Жаман пейли жок. Вообще жаман пейли жок. Жоош, Караганга. Ооба. Бала чакага. Сонунбу. Сәл оозу катуураак, бирок. Токто, туягын көрөлүчү. Ат олугуп калды, Олугуп калды. Тээп тиштебейт ака. Тээп тиштебейт, Жакшы. Ондо дыйканчылык эле экен ака, баасын канча деп койдуңуз? Жакын эле ушу 350 миң деп атам, базарда деле мындай аттарды 350-500 отпайбы. 350 миң сом деп койдуңуз? Сом деп койдук, Соодасы менен, Соодасы менен. Далдуу ат бекен. Мына достор, серьезный чыгарылыш. Номериңизди айтып койсоңуз ака? Номерим 0774 менен 55 1000. 55 1000, Тугандар, мына. Ылдыйраактан бир узатып коюң, Бир узатчы дагы. Айда. Болду.
Кимге жаккан болсо достор чала бересиздер, номерди экранга жазып коебуз. Ака саудаңызга береке болсун. Рахмат. Айтканың келсин.